Кутмандуу күнүңүздөр менен. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн 5 февраль 2024 жыл. Көпчүлүк суроо берип атат. Ошол суроолорго ар бирине жооп берип отурбай, видео тартып жооп берели деп чечтик. Анын себеби Белланын ушул буту кандай болуп калды, айыктуубу, кандай кылып аяктырдыңыз? Анткени көпчүлүк дагы ошондой жылкылардын буттары ооруп, шишип, ошого жооп издеп жүрүшөт. Көпчүлүк комментарий жазып атат, телефон чалып атат. Могу видеону көргөндөр болсо, ошо баарыңыздарга жооп болсун. Андан тышкары да билгендер болсо толуктап, алардын да башка ыкмалары бар чыгар. Ошолорду жазып койсун комментарийга. Жаңы көрүп жаткандар болсо, ушу Белла 2 жыл мурун бутун, арткы бутун муунан шиштип алган. Анан ошол тууралуу моундай кылып дарыласа болот экен деп укканыман дарылагам. Бирок ал дарылоо өзүнүн натыйжасын берген жок. Анан жакшы бир жылкынын сырын билген бир адистен сурасам, ошол айтты эле, ошо шишиген жерин, ошол барайын, жүнүн кырып, устара менен, анан кадимки эле жана йодовый сетка менен сетка кылып, торчо кылып шыбасаң, жардам бериш керек деп. Анан могу арткы буту бүгүнкү күндө мынакей шишиктери кетип, көрүнүп башканака болуп калды туугандар. Бул бут эмес экен, бул бут экен. Бул буту. Анан эмеде турган, короодо турган бээ менен минип жүргөн атты да салыштырып болбойт. Минген атка күч келет, нагрузка көбүрөөк болот. Анан эгерде ушул ыкманы колдонуп натыйжа берген болсо, ой пикириңиздерди айтыңыздар. Көпчүлүгүбүзгө пайдалуу кеңеш болуп калсын. Белла ушул жерде күнөстө бүрөт. Даймантеко алмак салмак. Анан экинчи, ол буюрса мынакей кыштын акыркы айлары болуп атат. Жакында жаз келет. Көпчүлүк ошо жылкы кармагандарга кызыктуу болуп жаткан ошол бээнин бооз кысырылыгы кантип айырмалайбыз, кантип билсек болот деген. Бул тууралуу да бир тасма тарткам, эсиңиздерде болсо. Дагы абдан бир кызуу талкуу болуп, көпчүлүк ушул жылкы билгендер өздөрүнүн дагы ыкмаларын айтып, кантип аныктаса болот деп. Анын сыңары Белланын бооз кысырын билгендер болсо айтыңыздар. Андан тышкары ошондо бир адам комментарий жазды эле, бул Белла бооз экен, ургач кулунтуат деп. Ошо таамай айткан экен, көз ачыктай алып. Тууду ургач кулунтуу да. Анан ошол көрүп аткан көрүүчү болсо, ошол сыры менен да бөлүшүп кетсин. Кантип ургачы эркегин кантип билсе болот. Менде ушу бир укканым бар эле да, ошол чоң саяпкерлер, кыргыздын илгери, ошол бээнин бооз кызыр эмес, ошол өңүнө чейин, жынысына чейин эркек ургачы туат деп айтып койгондор болчу экен да. Анан ушундайлар болсо да анда айтып коюңуздар, кызыктуу болсун. Кыскача ушундай туугандар. Анан айтып коеюн, мен деген ветеринардык врач эмесмин. Мен көпчүлүктөр телефон чалып, жазышып, WhatsApp'тан сурашат да, мындай кылсак болобу, андай кылсак болобу деп. Анан мен билген кеңешимди айтам туугандар. Анан ары колдонош, колдонбош өзүңүздөрдөн. Анан өткөндө бирөө жазыптыр, сиздин байке кыларга ишиңиз жокпу, ушуну жылкыңыздарды төртөгөз деп. Кыларга ишим бар, кызматым бар. Анан өзүм ушу жылкыны сүйөм. Анан ушу көп учурда билбеген кеңештеримди сурайм. Анан мен ойлойм, мага ошогондор көп эле болуш керек деп. Ошолорго бир пайдалуу кеңеш болсун деп бөлүшөм туугандар. Негизи бул тирүүлүктө билген нерсе менен бөлүшүп жүргөн жакшы.
өзүңө сактабай. Айрым адамдар бар, сурасаң бир ыңгыранып бир жооп бербейт, айтпайт. Андай болуп туура эмес го деген нерсе менен бөлүшүп жүргөн жакшы. Өзүбүз менен тиги дүйнөгө алып кетпейбиз да. Ошол туугандар, кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.